Ассаламу алейкум, туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 10 июнь 2025 жыл мен сиздерге Жапалакта жайгашкан, под бизнеске ылайыкталынган, жери 8 сотук болгон сатылуучу жер участок жөнүндө маалымат бермекчимин. Жакшы жери, бул жакта ушундай 3 кабаттуу бизнес помещениясы дагы бар. Кызыл китеби дагы бар экен. Кызыл китепте дагы атайын ушундай бир под бизнеске ылайыкталынып, документтери жасалган туугандар. Ушундай жери 8 сотук. Кудай буюрса алып, каалагандай бизнестин түрлөрүн баштап ишти кыла бересиздер. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Мен сиздерге келүү жолун түшүндүрөйүн. Дареги, мен турган жер туугандар бул Жапалак. Ак Тилектин кругу боюнан Жапалак тарапка жүрүп келе бересиздер. Жапалактын центрден өтүп, Дэу тарапка жүрүп келип атканыңыздарда, Дэуга, каналга кыйла жетпей, оңго буруласыздар. Мына асфальт көчөгөчү. Көчөнүн атын билбейт экенмин. Ушул көчөгө кирип, асфальт көчө. Түз жүрүп оң тарапты карасаңыздар, сатылуучу жанагы бизнес помещениябыз жайгашкан. Мына мен айткан көчөгө кирип, бул жака бир аз эле жүрсөңүздөр, оң тараптан эсептегенде бул 4-үчү үй болуп калат. Мына ушул бизнес помещения 8 сотук жери менен сатка чыккан учуру. Көчөлөр асфальт, агын суу бар, таза суу бар, свет бар, прожекторлор орнотулган. Центральный канализация да Кудай буюрса жакынкы күндөрдө келип калат экен. Ошону дагы айтып кой деди. Так, граница туугандар ушул жерден башталат. Анан ушул бизнес помещениянын аягына чейин болуп калат. Так, негизи жакшы. Бул жакта дагы население көп. Анан чоң трассага деле жакын экен. Ошол тараптан эсептегенде 4-үчү үй болуп калат туугандар. Көрдүңүздөр, Аз кандай кылайлы эми? Кезек менен көргөзө берейин секин. Эми телефондо бүтө турган иш эмес. Кийин келип өзүңүздөр дагы көрүп, таанышып кетесиздер. Жери 8 сотук деп айттым, Канализация дагы келип калат экен, Кудай буюрса жакынкы күндөрдө. Так, бул жакта помещение, мына 3 кабаттуу, мына биринчи кабаты, өйдө тарабы экинчи кабат, анан мансард. Анан ылдый тарабында подвалы дагы бар экен туугандар. Ушундай. Көрдүңүздөрбү? Эми жүрүңүздөр. Так, мындай кирип келе беребиз. Ограждение болуп тосулган кошуналар менен. Жери дагы тегиз. Анан туугандар, кызыл китепте атайын ушундай бир кызыл китеби дагы под бизнеске ылайыкталынып жасалган экен. Эми телефондо бүтө турган иш эмес. Кийин келип, көрүп, таанышып, маалымат алып кетесиздер. Так, бул жактан деле воротасы бар, кирип келсеңиздер болот. Бул жакта болсо контейнери, мына жак болсо навес. Көрдүңүздөрбү? Сонун. Ушундай. Жери дагы пустой жакшы эле болуп турат. Лайктан басып, дос, тааныш, тууган, урук, группа бүт бардык тарапка ушул сатылуучу объекттин видеосун жиберип койсоңуздар деле болот. Алар дагы кирип көрүп коюшсун. Так, да эмне маалымат берейин? Ошол, Кудай буюрса алып, каалаган бизнестин түрлөрүн ачып иштете бересиздер. Карап көрөсүздөр. Частный садик, продуктовый магазин, жада бир башка бизнестин түрлөрүн ачып иштетсеңиздер болот. Же болбосо ачып туруп арендага берип койсоңуздар дагы болот туугандар. Азыр эми акчасы жок, бирок бизнес кылам дегендер көп да, арендага берип койсоңуздар, ошолор деле иштете берет. Айына аренда баасын сиздерге төлөп турат. Көрдүңүздөр, ушундай көрүнүштө. Бардыгы жакшы. Так, 3 кабаттуу дедим го. Мына, бул жагы биринчи кабаты. Мына жак экинчи кабаты. Өйдө тарабы мансард. Ошону кошкондо 3 болот ал. Ылдый тарапта подвал деле бар экен. Аны кошкондо уже 4 кабат болуп калат. Бышкан кирпич, сесмопоезд колонна бүт бардыгы орнотулган. Суу түтүкчөлөрү бүт бардыгы жайгаштырылган, крыша дагы жабылган. Анан ар бир кабаттын ортосуна плита ташталган туугандар. Эми жакшы качествода салынганы көрүнүп эле турат. Туугандар, зерикпей лайктан басыңыздар. Дос, тааныш, тууган, урук, группа бүт бардык тарапка сатылуучу ушул объекттин видеосун жибериңиздер. Алар дагы кирип көрүп коюшсун. Мына, көрдүңүздөр, Сонун.
Вариант обмен жолдоруна келе турган болсок, квартирага алмашуу жолдору бар экен. Мисалы квартираңыздарды берип, үстүнө доплата кылып алмашып алсаңыздар дагы болот. Так. Болду окшойт менимче. Колдон келишинче маалымат бердим, айттым, көргөздүм. Ээсинин номери ушул видеонун экранында жазылып турат. Баасы канча дей турган болсоңуздар, баасы келишим баада туугандар. Чаласыздар ээсине же WhatsApp'тан жазсаңыздар, өзү сиздерге баасын айтат экен. Түшүндүңүздөр, барыңыздарга ийгилик, колдон чарбаңыздар.